Азыркы мыйзам негизинде коррупция үчүн соттолгон адам соттуулугу жоюлгандан кийин кайра мамлекеттик кызматка келип иштесе болот. Коррупционер кайра мамлекеттик кызматка келгенден кийин кайра мамлекеттин казынасын тоноп ичип жей баштайт. 32 жылдан бери коррупциянын кесепети мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң залакасын тийгизип келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупциянын кесепетинен 3 жолу эл көтөрүлүп бийлик алмашты. Бирок коррупционерлерге бул эч кандай сабап болгон жок. Кайрадан жаңы келген бийликке жабышып, өздөрүнүн көнгөн иштерин жасап жатышат. Азыркы учурда коррупция менен аябай күрөш жүрүп жатат, бирок бир топ коррупционерлер жоопко тартылып жатат. Эми ушул коррупционерди кайра мамлекеттик кызматка келтирбешибиз керек. Урматтуу коллегалар, коррупциялык жана башка кылмыштар үчүн соттолгон адамдардын соттуулугу мыйзам менен белгилеген тартипте жоюлгандыгына карабай, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын бардык деңгээлдеринде иштегенге чектөө коюлсын деп сунуштап жатабыз. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун колдоп беришиңиздерди суранам. Учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, Чолпон Алыевна, мен ойлойм, урматтуу кесиптештерим деле мени колдошу керек. Коррупция менен шектелип, жана башка жогоруда айтылып кеткен мыйзам бузуулар менен соттолгон биздин жарандар соттуулугу жоюлса деле, азыркы биздин мыйзам менен кайтадан депутат болуп, кайтадан аким болуп, кайтадан мэр болуп иштеп келишет. Урматтуу коллегалар, ушуга бөгөт койсок, анткени коррупционер эч качан элдин башында турбаш керек. Коррупционер эч качан депутат болбош керек. Эмне үчүн мамлекетти талап тоноп жеп, кайтып мамлекеттин эсебинен байып, шайлоого барып, элди сатып алып, депутат болуп, же болбосо министр болуп иштешке мен ойлойм эч кандай укугу жок. Азыркы мынакей урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катышуучулары, азыркы мына мезгилде деле мурда коррупцияга шектелген, жогоруда айтылып кеткен мыйзам бузууларга шектелип соттолгон биздин жарандар азыр мынакей министр болуп отурушат, кээ бир чоң должносттордо отурушат. Мен ойлойм, урматтуу коллегалар, ушул мыйзам долбоорун колдоп берсеңиздер, ушундай жат терс Бир жыл Жеңишбек Токторбаев барып Ошко мэр болду. Жолдорду, көчөлөрдүн баардыгын иреттеп, снос кылып бузулуп, ал кишинин аты снос мэр деген атка калды. Анан албетте кинону жакшы тартты, пиарды жакшы кылды, ар кандай мимикаларды, жесттерди сонун кылат экен, сөздөрдөн абдан жакшы сүйлөткөн. Ошондуктан ал кишинин пиары абдан катуу болду. Бул карапайым элге жакты. Бирок деген эмне үчүн 44% инвестиция азайып кетти деген суроого келе турган болсок, Жеңишбек Токторбаев бул Камчыбек Ташиевдин ошол эң ишенген кадрларынын бири. Мындайча айтканда Ташиевдин классташы. Ал ошол кызматка Ташиевдин аркасы менен келген. Ошон үчүн ага карт планш алып, анан абдан көп акча бөлүндү. Ошол акча менен анан курулуштарды жүргүздү. Ал курулуштар кандай жүрдү? Ал жерде Ошто ким бетон чыгарса, ким кирпич чыгарса, ошолордун баардыгын куугунтуктап, ГКН аркылуу кысымга алып, базарларын тартып алып, кече Мырзахматов жөнүндө айттым го, Мелисим Мырзахматовдун көп мүлктөрүн мамлекетке кайтарабыз деп сотко берип, антип сотко сүйрөп жүдөтүп, прокуратурага чакырып, кыскасы аябай жүдөттү да. Андан тышкары да толон токой чиновниктер бар. Анан эмне үчүн бетон менен кирпич чыгаргандарды душман катары көрөт, анткени өзүнүн Жалал-Абадта заводдору бар. Ошол бетон жанагы бордюрларды, брусчаткаларды тигиларды чыгарган. Анан кече жакында видео чыккан, эсиңердеби? Бир жанагындай брусчатка бир нерсе ташты апат барып өп, андайды жакшы кылат го, ал киши абдан соолуну жакшы кылат. Анан ошентип өп аткан бир брусчаткасы чыккан да. Анан ошол жерде ошол брусчаткалар өзүнүн заводуна чыгат экен. Жалал-Абадтан чыккан немелерин апарып туруп, мисалы Жалал-Абад менен Ош шаарынын ортосунда канча расстояние. Ошол жерден барганда анын жол кереги акысы кошулат, тигинси кошулат, мунусы кошулат, ошондо отуруп, анан ал тиги строй материал кымбатка түшөт да. Анан Ыдырыс Исаков болсо азыр талуу кылып атыптыр. Ал жерде жанагы Оштогу кээ бир жерлерде ашыгы менен эле бордюрлар, бетондор колдонулган курулуштар көп экен. Себеби дегенде өзүнүн заводунан чыккан продукциялар ошол жерге Ош шаарына колдонулат экен. Эми ал менен эле тим болбой, жанагы мисалы мэрияга салым кошпойсуңбу, спонсор болбойсуңбу деп көп бизнесмендерге тийишет экен да. Алар болсо жок, бизден шартыбыз келбейт, тигиндей мындай дегендерди ГКМ аркылуу куугунтуктатып, маски шоу кылып, ошондой операцияларды жүргүздүргөн да.
Курсан деген киши бар экен, Карабулжалык. Ошол Оштун четинде фермердик немеси бар экен. Уй букаларды багат экен. Уй бука малдарды багат экен. Анан ошонун бир 3 гектар жери бар экен. Шаарга жакын жерде. Анан ошонун мэрияга өткөрүп бербейсиңби десе, тиги жок өткөрүп бербейм десе, ошону көкейин булар барып алып, фермерди уй баккан, кой баккан, эчки баккан, жылкы баккан фермерди барып алып маски шоу кылып кармап атат да. Жанагы Гавайинин ээси Журат Абдуллаевди тиги маски шоу кылып кармады эле го. Ошондой кылып турупчу. Эми ушуга чейин до чего докатились да. Анан кийин ошентип Оштогу бизнесмендердин баардыгы туштарап тыркырап качышты. Анан дагы мындай маалыматтар бар. Керек болсо тетиги Ысык көлдөгү айрым мектептердин курулуштарына дагы Токторбаевдин заводунан чыккан кирпичтер ташылып, ошол жака алып барып, тиги келишимдерди түздүү деген маалыматтар бар, бирок муну такташ керек да. То есть ал жерде абдан чоң кызыкчылык болгон. Ошол кызыкчылыкка жараша ошондой акча бөлүнгөн. 6,5 миллиард деп атат, андан да көп деп атат. Билбейм, ушунун тегерегинде аябай эми бул деген абдан чоң сумма да. 6,5 миллиард сомдон ашык акча бөлүнгөн. Ошол курулуштардын баардыгына жумшалган. Ошонун аркасы менен эмне болду? Инвестиционный климат талкаланды.